Кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн үмүт тилегинин жаралган жана ошол элдердин сыймыгы, көтөрүүчү туулусу, тирет турар түркүлүү болгон Чыңгыз агайыбыз тууралуу айта берсек сөз көп, жаза берсек баракча келбейт. Ушундай инсанды дүйнөгө жараткан кыргыз топурагына кайра таазим кыласың. Мындай улуу инсандын өмүрүнүн ар бир мүнөтү, кеп сөзүнүн ар бир ыргагы, баскан турганын ар бир кадамы кийинки муундар үчүн үлгү. Андан эмесе балдар, улуу жазуучубуздун бул эне жомогуна көңүлүбүздү бурабыз. Бул окуя алыска өткөн заманда кыргыздар Энесай көлүн жээктеп жашап жаткан кезде болгон. Каардуу хан элибизге күтүүсүздөн кол салып, айылыбызды кызыл кыргынга айланткан. Бир бала менен кыз гана аман калган. Каардуу хан аксак кемпирге кыргыздын акыркы уулдарын өлтүрүүнү буйруйт. Кемпир бала менен кызды Аскалуу көлдүн жээгине алып барып ыргытайын дегенде, артынан бир үндү угат. Балдарды кое бер, аларды мага бер. Ал бугу эне эле. Анын тостойгон көздөрү кайгылуу жана капалуу болуп, балдарга боор оруп карап турат. Бугу өзү аппак периштедей нурданып келет. Мүйүзү кооз болуп, чачыраңкы чынар теректин бутактарындай. Кемпир каршы чыга албай, балдарды бугу энеге берет. Балдарды ээрчитип, бугу эне узак жол жүрдөттү. Акыры ошентип, бугу эне балдарды касиеттүү Ысык көлгө алып келди. Алар тоо чокусуна туруп, кооздукка суктанып турушту. Тегерети тизилген тоолордун чокулары ак кар, көк муз. Ал эми тоолордун ортосундагы карагай токойлор курчаган көлдүн толкундары телмирип толкуп жатты. Бул силердин жаңы мекениңер деп сөзүн улады бугу эне. Бул жерде жер айдап, балык уулап, мал багып, 1000 жыл тынчтыкта жашай бергиле. Убакыт зымырык куштай тез өтүп, бала билеги күчтүү жигит болду. Ал эми кыз аял жашына жетти. Алыстан коолжуган шыңгыр үн угулду. Мүйүзүнө тагып, бугу эне наристе бешигин алып келди. Жыгаштары ак кайыңдан жасалып, жумурунда күмүштөн жасалган коңгуроо шылдырап турду. Бул бешик силердин наристеңерге деп сөзүн улады бугу эне. Ошентип силер көп балалуу болосуңар. 7 уул, 7 кызды чоңойтуп, муунуңар уланат. Бугу эне айткандай, аял көп бала төрөйт. Убакыт өтүп, уруунун ичиндеги элдин саны көбөйөт. Бугу энени касиеттүү деп тутуп, уруу күчтөндү, чоңойду. Ал эми токойдо жылдыз суктанган мүйүздүү, ак мыралдар жүрүшөт. Элдер аларды коргоп, бейчекке тийгизген эмес. Атак даңктуу бир бай адам бул дүйнө менен кош айтышканча өзүнүн үстүнө ак маралдын мүйүзүн орнотууну чечишти. Айтылды, аткарылды. Мергенчилерди жиберип, алар маралды өлтүрүп, бугу эне эмне болду? Ал адамдарга катуу таарынып калды. Маралдарга жашоо кыйын болуп калганда, мүйүздүү бугу эне бийик чокуга чыгып, Ысык көл менен коштошуп, акыркы тукумдарын ээрчитип, улуу ашууну ашып, башка тоолорго көчүп кеткен деп айтылат. Ал эми бугу эне кетип баратып, кайра кайтып келбесин айткан экен. Балдар, жомок силерге жактыбы? Анда эмесе балдар, Темир ата менен Умай эне белек кылган кыргыз келин көзүбүздүн карегиндей сакташыбыз керек. Балдар, жомоктогу мүйүздүү бугу эненин сүрөтүн тартып жөнөтөсүңөр. Анда эмесе саламат.